Assalamu alaikum, hurmatly dostlar, hurmatly sport suyucuları. Jakarta tağırағы Ханчжоу шаарында өтүп жаткан 19-чу Жайкы Азия оюндарынын алкагында бүгүн биз күрөш боюнча беттештерге ортоктошуп болобуз. Тагыраагы спорттук күрөш түрлөрү боюнча грек-рим күрөшүнөн балбандарыбыз беттештерди өткөрөт. Биринчи жолу бул Азия оюндарынын алкагында мекендешибиз көптөгөн ири турнирлердин, анын ичинде Азия чемпионаттарынын баги ээси Атабек Азизбеков, Насер Ализадех аттуу Иран Ислам Республикасынын балбаны менен беттешүүдө. Эми эки балбан жөнүндө айта турган болсок, Атабек эми тажрыйбалуу балбан. Бүгүндө Кыргызстан құрама командасының ең тәжірибалы. Барына чексиз! Эмнелерге? Барына! Мессенджерлерге, социалдык тармактарга, чалууларга, фильмдерге, сериалдарга, телеканалдарга. 4 жумага 550 сом. Шашылгыла, барыбыз кошулабыз. Переходи на О. Барына чексиз! Балбандардын бири. Алынан каршылашы Насер Ализадех. Бул болсо 25 жашта. 1998-жылда. Акыркы 3 жыл, негизинен 3 жолу 2021, 2022 жана 2023-жылдардагы Азиянын ушу салмак чембирдигиндеги чемпиону. Өтө олуттуу атаандаш Атабек үчүн. Ошон үчүн биздин балбаныбыз азыр биринчи партерде ийгиликтүү колдонушу керек болот. Бирок эми жакшы кармаш керек азыр. Жок дегенде эки упай алуу өтө маанилүү Атабекке. Атабек кандай формада экендигин чындыгында айтыш кыйын, бирок Атайын Азия оюндарына жакшы даярдыкка келди деген үмүтүбүз бар. Иран балбаны жакшы коргонуп кое алды. Бир упай бар кыргызстандык балбанда, бирок ага карабастан Иран өлкөсүнүн өкүлү азыр экинчи бөлүктө күрөштү мындан ары өз колуна алууга аракетин жасайт. Атабек Азизбековдун акыркы жылдардагы көрсөткүчтөрү чындыгында бир аз төмөндөй баштады. 2017, 2018, 2019, 2020 жылдары бул спортчу менимче эң сонун күрөштөрдү көрсөттү. Бирок кайрадан Олимпиада оюндарына барууга даярданып жаткандыгы түшүнүктүү Атабектин. Андыктан өзүнүн мыкты калыбына, мыкты формасына кайтып келди деген. Бул бүгүнгө белгиленген беттештердин биринчиси, алдыда дагы Кудай буйруса кызыктуу беттештер көп эле орун алат. Анын ичинде Жолома Шаршенбеков, Разак Бейшекеев, Агзым Махмудов алтын медаль алуу үчүн ортодо күрөшөт. Азырынча биринчи бөлүк аяктады, эсеп саны 1-0. Атабек Азизбеков алдыда, экинчи бөлүктө жакшы күрөштүбүз балбаныбыздар. Экинчи бөлүк башталды достор, азыр биздин балбаныбыз 1-0 эсебинде алдыда. Экинчи бөлүктө ирандык спортчу кадимкидей күрөштү өзгөртүүгө аракетин жасоодо, ошондуктан Атабек биринчи номерди иштегенге аракетин көрүшү керек. Атабек активдүүрөөк иштеши керек. Партерге койбойт дагы, ирандык балбан көрөк катруу абалында иштеши керек болот. Азыр мындай кете бере турган болсо, биздин балбанды ушул партерге коюп коюшу толук ыкмал. Негизинен ирандыктардын дагы, кыргызстандыктардын дагы бул Азия оюндарында спорту бул күрөш, анын ичинде грек-рим күрөшү.
Азыр бир бал Насыр Ализадеевке кетти. Эми ирандык балбан Атабек Азизбековдон күчтүү болууга аракетин жасайт. Упай алууга аракетин жасайт. Көрөлү кандай окшошот. Бербеш керек жок дегенде Атабек ушул жерден жакшы коргонуп коюшу керек. Ай, эки упайга кетип калды. Эки упайга кетти. Голден чыдап кой, жакшы кармаш керек. Атабек контр кыла албады. Тилекке каршы 5-1. Бул 7-1 болуп кетти окшойт. Тилекке каршы Атабек азыр 6 упай айырмасында атаандашынан артта калууда. Эми баары чечилген жок, дагы да болсо мүмкүнчүлүк бар албетте, бирок Атабек үчүн оор бир тапшырма турат. 3 жолку Азия чемпиону алдында ага каршы абалды өзгөртүүгө кандай мүмкүнчүлүк болот, азыр биздин балбандыкын дагы көрөбүз. 1 мүнөт 10 секундтай убакыт калды беттештин аякташына чейин. Ортодогу калыстар азырынча күрөшкөнгө уруксат берүүдө. Акыркы 40 секунд. Атабек алдыга барууда албетте, бирок шанс ээригенден ээрип, соолугандан соолуп бара жатат. Убакыттын өтүшү менен. Это көп коргонууда азыр Иран балбаны. 20 секунд убакыт. Атабектин дагы бул беттештен эми мүнөтү үзүлгөнү көрүнүп турат. Тилекке каршы ошентип бул Азия оюндарындагы күрөш боюнча биринчи беттеш биздин балбандын жеңилүүсү менен башталууда. Өкүнүчтүү албетте, бирок эмне дейбиз. Өтө күчтүү балбан менен кескелип калды. Ирандык балбанга ийгилик каалайбыз. Финалга чыгышын күтөбүз. Ошондо Атабек Азизбековдон буюрса коло медаль үчүн күрөшүү мүмкүнчүлүгү пайда болот.